Так, баарыңарга салам айтам. Биз бир ай мурун 1 октябрда ушул Pax Gold'го прогноз кылганбыз. Эсиңердеби? Pax Gold'ун баасы ал кезде $3.900 болуп аткан. Бүгүн 2 ноябрь. 2 ноябрда прогноз боюнча Pax Gold'ун баасы $4.200 болуп калыш керек эле да. Туурабы? Графикти көрүп атасыңар мынакей могу жердечи. Прогноз боюнча аз-аздан кымбаттап отуруп, бүгүн 2 ноябрда $4.200 болуп калыш керек эле, бирок башкача болуп кетти да баазычы. Мына могу жерден өйдө чыкты октябрь айында. $4.800 чыгып, кайра ылдыйды көздөй түшүп, азыр $4.000 болуп калды да. Бүгүн 2 ноябрда Pax Gold'ун баасы $4.000 болуп атат. 3-4 күндөн бери ушундай болуп атат. Же өйдө кетпейт, же ылдый түшпөйт. Ушул $4.000 кармап турат да булчу. Так, эми прогноз туура чыктыбы же туура эмес чыктыбы деген суроого эмне деп жооп берейин мен. Прогноз боюнча Pax Gold кымбатташ керек болчу. Ооба, кымбаттады. $3.900 болчу ошол прогноз берип атканда. Азыр $4.000 мындай кымбаттады. Бирок графиги совсем эле башкача болуп кетти. Мына көрүп атасыңар. $4.800 чыгып, кайра $4.000 ылдый түшүп, мындай прогноз жартылай туура чыкты деп айтсак болот да. Анткени Pax Gold кымбаттады, туурабы? Арзандаган жок, кымбаттады да. Прогноз боюнча ошондой болчу, кымбатташ керек болчу. Бирок точно $4.200 эмес, мына азыр $4.000 болуп атат. Прогноз боюнча $4.800 чыкпашы керек болчу, бирок чыгып кетти. Прогноз жартылай туура деп айтсак болот, анткени Pax Gold кымбаттады. Баарыңарга ийгилик.